Ондара Тоткучева мугалимдер үчүн Кыргызстанда куралган алтын казык ноутбугун акысыз алып жатат. Ал Талас областындагы Айтматов районунда эмгектенип келет. Анын айтымында мугалимдер өз каражатынан ноутбук сатып алса, айрымдары бир ноутбукту кезек-кезеги менен колдонуп, балдарга заманга жараша билим берүүдө бир топ түйшүктөр жаралып келгенин белгилейт. План чыгара турган болсок дагы, азыр балдарды кызыктыруу эсебинде ошол эле искусственный интеллекттер колдонулат. Көптөгөн мисалы көргөзмө курал жасай турган болсок, ага деле баягы колдон жазып алмай жок. Азыркы уже заман башка болгондон кийин ноутбук, компьютер керектелет да, бир көргөзмө куралдарды жасап, балдарга ошол эле ноутбукту деле классыңа алып кирип, мынаки деп ошол ноутбуктан программаларды ачып көргөзүп, мынаки буну карасаңар, бул мындай болот деп көргөзгөнүзгө аябай эле оң болуп атат да. Мисалы азыр информатика кабинетине деле окуучулар бир жумасында эки эле жолу киришет да. Ал бизге жетишсиз да. Азыркы өнүгүү системасында бул интернет, соцсеть аябай керектүү. Баягы мектепте бир ноутбук же бир компьютер талашып болду деп биринин аркасынан бири кезек күтүп турса, ал эми азыр андай болбойт деген ишеничтебиз. Жыл башында 192 алтын казык ноутбугун апробациядан өткөрүү максатында Каракол шаарындагы мугалимдерге тапшырылган. Мына ошол ноутбуктардын 21 данасы Айзада Пазова жетектеген Токтогул Сатылганов атындагы мектеп-лицей интернатынын мугалимдери 3 айдан ашуун окуу процессинде колдонушкан. Мугалимдер, STEM багытында иштеген мугалимдер алгачкылардан болуп ноутбукту алып, абдан кубанычты. Ноутбуктун ичинде мугалим үчүн керектүү программалар менен жабдылган. Өзгөчө санарип кампа болгондугу бизди кубандырды. Мугалимдер өздөрү анкетированияда белгилешти кандай кемчиликтер болгондугун. Айрым мугалимдер жай иштегендигин белгилеп жатышты. Мунун үстүндө технопарк иштеп, ноутбуктарыбызды жаңыртып берип жатат. Бир кезде жомок болгон мугалим бекер ноутбук мамлекет тарабынан алат деген нерсе бүгүнкү күндө реалдуулукка айланып, мугалимдер биздин мектептеги 21 мугалим ушул ноутбукка ээ болушту. Алтын казык ноутбугун даярдоо боюнча Билим берүү министрлиги менен Технопарк ортосунда келишим өткөн жылдын октябрь айында түзүлгөн. Анда биринчи партияда 27.031 ноутбук даярдоо каралган. Бул талап бүгүнкү күндө толугу менен аткарылды. Ошо ар бир ноутбук бул жерден текшерүүдөн өттү. Министрликтен 2 комиссия түзүлгөн. Бирөөсү техникалык сапатын, ошол министрлик иштеп чыккан техникалык талаптар бар да. Ошо ар бир талабын ошол биринчи комиссиясы текшерип чыкты. Экинчиси ноутбуктун саны, андагы башка параметрлер бар, ошолордун баарын текшерип чыгышып туруп, мына кече кол койдук актыга. Бүгүн региондорго таркатып берип атышат. 3 айлык апробацияга жөнөткөнбүз. Ошо сапатын текшерейли. Биз чыгарган адам катары эле мактай берсек, мактап көп нерсени жакшы деп айта беребиз. Бирок именно колдонуучу катары биздин мугалимдер көрсүн деп Каракол шаарына 200 ноутбук өткөрүп берилген. Мына бүгүнкү күнгө чейин иштетишти, 3 айдан ашык. Ал жерге мен өзүм лично барып, мугалимдер менен 2 жолу жолуктум, информатик мугалимдери менен жолуктум. Кандай гана мүчүлүктөр, ошол мүчүлүктөрдүн баардыгын эми бул техника болгондон кийин чыгат экен. Түшүнбөстүк чыгат экен колдонууда, же болбосо анча-мынча мүчүлүктөр чыкты. Бул незначительный деп коет орусча. Ошолорду биз баардыгын жойдук. Алтын казык ноутбугу мугалимдерге акысыз таратуу бул алтын казык программасын ишке ашыруу алкагында жүргүзүлүп жатат. Анын негизинде 12 жылдык билим берүүгө өтүүдө жаңы билим берүү стандарттары менен программалары түзүлүп, мугалимдер окутуудан өтүп жатат. Ар бир мугалимди компьютер менен камсыз кылуу президентибиздин демилгесинин алкагында биринчи партия 27.030 компьютер региондорго жөнөтүлүп жатат. Бул ноутбуктардын баардыгы август конференциясында мугалимдерге масштабтуу таратылат. Бул компьютер ноутбук жөн эле ноутбук эмес. Анын ичинде бүтүндөй мугалимдер үчүн, айрыкча тагылимдер мугалимдери үчүн толугу менен санарип кампасы бар. Сабакты кандай өтөт, окуу китептери, ар бир предметтер боюнча ошо жасалма интеллекттерди пайдалануу менен мугалимдерге кыргыз тилинде, орус тилинде эң чоң жардамчылары дагы ичинде бар. Кийинки этабында англис тил мугалимдеринде, анан кийинки этабында бүтүндөй туташ кыргыз тил мугалимдерине беребиз. Мамлекет тарабынан 600 миллиондон ашык бөлүндү. Быйылкы жылга да бөлүнгөн. Бул болсо мына быйылкы жылдыкын эми дагы калып жөнөтөбүз. Ушунча башагы биздин планда этап менен 87.000 мугалимди
ноутбук менен камсыз кылуу ошол ишин чечип жатабыз. Ошол эле учурда бүтүндөй санариптик башкаруу системасына өтүп аткандыгына байланыштуу бүгүнкү күндө райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн баардыгында камсыз кылуу үчүн каражаттарды бөлүп бердик. Аталган алтын казык ноутбугунда санарип кампа, электрондук күндөлүк тиркемелери орнотулган. Мугалимдер кандай иш алып барып жатканын минстирлик ноутбук аркылуу көзөмөлдөп турат.